Ош шаары керемет болуп өзгөрүп тур. Караңыздарчы. Укмуш сонун. Дал ушул асфальттын басылгандыгы аябагандай жагып турат. Амир Темир көчөсүндө. Дал ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр, ардактуу кыргызстандыктар. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы ардактуу замандаштар, ардактуу Тез Жария каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Бүгүн Ош шаарыбыздын дагы бир көчөсүн оңдоо иштери болуп жаткан жактарды сизге көргөзүп берели деп турабыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Бүгүн күнгө карай дүйшөмбү 12 май. Гапар Айтиев атабыздын атын алып турган көчө ушул. Тетиге Сулаймонто мечити. Алланын үйү десек болот. Ал эми бул жак Сулаймонто. Бул жак болсо Кыргыз-Өзбек университети. Тагыраагы толуктап айтсам, Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети жайгашкан жер. Ал эми дал ушул жерден бурулуп эле түз кирген жак бул көчө Амир Темир көчөсү. Бүгүн ошол Амир Темир көчөсүн сиздерге тартып чыгарып беребиз. Бул көчөдө эмне жаңылыктар? Биз видеороликтин жүрүшүндө сиздерге дагы да болсо көргөзүп, айгенелеп айтып бермекчибиз. Могул жактарга атайын жолдун четинде суу өтүүчү өтмө катарындагы лотоктор орнотулган. Ушул жерден баштап кетели. Мына көрдүңүздөр, бордюр бар. Ал эми бул жерге шагыл төшөлүп дагы да болсо. Анан асфальт дагы төшөлөт экен. Амир Темир көчөсүнүн аркы теп баш тарабында, тетиги могул жакта домдор турат эмеспи? Бийик имараттар. Ушул жактарында асфальт төшөлүп аттыр деп биз маалымат уктук. Тагыраагы бул нерсени биз сиздерге айгинелеп азыр видеонун жүрүшүн ачып беребиз. Ал эми бул жакта болсо жол четин казылып, жанагы жолдун четиндеги жер түбүнөн өтүүчү түтүктөрдү, мына сырткары чыгындылар чыкчу атайын канализациянын түтүктөрдүн дагы бүт бардыгын азыртан алмаштырып, тактап, кийин дагы газып отурбай турган деңгээлде кылып оңдоп атышкан окшойт. Биздин оюбуз боюнча. Дээрлик азыр ушундай. Азыр бул көчө аябагандай бул жактар оңдоо иштери жүрүп жаткандыктан абалы анчайын эмес. Бирок асфальт оңдоо иштери бүткөндөн соң бир сонун деңгээлдеги жол болот деп ойлойбуз. Жолдун четиндеги снос болгон жерлерди айта келели. Бул жактагылар чыгып кеткен экен мурун. Азыр болсо ар жакка кирип, ичкери жака кызыл сызыктан ар өздөрүнүн аймагын өтүп, сырты моундай кооздолуп жасалган тинекелер менен жабылган. Көрүп турасыздар, Албетте бул жака дагы тротуар деген түшүнүктүү киргизип жатыптыр. Болгондой эле чыгарабыз. Жасалмалуу дегендей мындай нерсе жок. Азыр көчө кандай акыбалда болсо, жумуш кандай жүрүп жаткан болсо, ошонун бүт бардыгын тартып чыгарып беребиз. Рыспай Кадыров атындагы көчөнүн параллель эле аймагы болуп турган көчө дал ушул Ризахан Муминова көчөсү. Көрүп турасыздар, могу караңыздарчы. Биз адашпасак бир жума мурун тагыраагы жанагы 11 күндүк мамлекет тарабынан берилген эс алууга чейинки аралыкта бул жерди тартып чыгарганбыз, ушул көчөнүчү.
анда эң оңдоп башташкан болчу. Азыр мына бүтүп коюштур. Сону тегиздеп кеңен кылып коюштур. Ол жактагы аймактарды киргизиптир, бул жакта дагы кенен. Эми болсо асфальт төшөлсө, бул жактар дагы төшөлсө асфальт. Демек жол тыгынынын маселеси дагы да болсо бир аз болсо дагы жоюлат деген ишеничтебиз. Тетиги жактарга тротуар курулат экен. Ош шаарынын тургундарына, анын катарында Кыргызстандан башка аймагынан келген конокторубузга демек Ош шаары кучак чайып гүлдөө өнүгүүсү тармагында кенен көчөлөрү менен кооздуктары менен тосуп алат десек болот. Эскертип коелу. Амир Темир атында көчөдө бара жаткан учурубуз. Ол жерлердин бүт бардыгында үйүнүн алдыларына унааларды коюп алып, бул жерлер чыгып кеткен болчу да. Эми азыр кимдир бирөөгө бул нерселердин айткандарым жакпаштыгы чын кеп. Мындай чыгып кеткен же болсо тигиндей дешем. Бирок чынын айтканда эми калктын саны көп, унаа көп. Ошондуктан жолду кеңейтпесе дагы болбой калды. Убактылуу бул жакта жумуш иштери жүрүп жаткан үчүн жол кыймылы тарабынан жол чырактар иштептир. Ошондуктан мен камерамды өчүрүп алып этияттыкты сактап араң өттүм. Ардактуу көрүүчүлөр, ушул жерден Амир Темир көчөсү келип, Республика Кадыр көчөсү менен кесилишет. Андан кийин түз эле бул жака дагы жүрүп барабыз десек болот. Бул жакта мына көрүп турганыңыздардай шагыл төшөлгөн. Анан жанагындай тромбовка кыла турган чоң техника бар го. Күч менен жерге бир ныктап басат го. Ошол ушуну басып жатыптыр. Лоток сонунан коюлган. Бардыр эле сону коюлган. Ошону шагылды жакшы кылып төшөп, тромбовка кылып, андан кийин болсо ушул аймакта асфальттаса бир сонун керемет болмок. Бул жакта даярдоо иштери жүрүп атат. Азыр видеонун жүрүшүндө сиздер сүйүнгөн нерсеге жетебиз. Кубанасыздар азырчы. Баш жагы Амир Темир көчөсүнүн баш жагы. Аягында сонун асфальт болгон. Бул жер дагы мурун аягында моң жерлер чыгып кетишкен болчу да. Анан бул жактагы сонун оңдогон. Тротуарда жол таман таштар аягында сонун кылтына басылыптыр. Көргөзүп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Мына буттун тазалыгы тыкаан ушул жерде басып сейилдеп болот. Ош шаарында. Караңыздарчы. Бул мурун болгон эмес, бул көчөдө. Эми болгондур, таштак, жаман, тамтыгы чыккан. Ал эми азыр болсо сон. Бул нерселерди видеороликти биз атайын жагынуу максатында чыгарып жаткан жокпуз. Биз болгону жакшы нерсени ашырып, кыргыз элине дагы да болсо бир сүйүнүчтүү кабарды чыгарып жаткан учурубуз. Чет жерде биздин көптөгөн замандаштарыбыз, мекендештерибиз жүрүшөт. Ошондуктан жалпыңыздарга ушул видеоролик кененирээк сиздер сагынган Ош шаарын, Кыргызстандын дагы бир аймагын чагылдырып көргөзүп жаткан учурубуз. Чет жерде жүргөн аталарыбыз, апаларыбыз
эже карындаштарыбыз, инилерибиз көрүп, бул жерлерди көрүп сүйүнөт. Шынын айтайын, биз Кыргызстанда турубуз, кээ бирибиз мындай эле карап коюшубуз мүмкүн. Болуп жаттыр деп. Бирок өнүгүүгө аз да болсо салым. Завод, фабрика жок, же тиңдей мындай дешибиз мүмкүн. Мына өнүгүү ушул нерседен башталат. Өнүгүү ар бир адамдын өзүнөн башталат. Ушул нерседи кооздоп, оңдоп, мамлекет тарабы колго алып жатабы? Демек, биз жөнөкөй карапайым инсандар дагы жөн карап турбастан түздөн түз мекенчилдик парзыбызды аткарып, таштанып таштабай, мындан сырткары бузбай, теппей, нетпей жакшы колдонушубуз керек. Мына жана мен айтып аткан техника. Ушунун пайдасы аягында чоң да. Ол жерди кыттап, кийин асфальт кылгандан кийин чөгүп кетпес үчүн ушу менен трамбовка кылат. Жолдун арка өзү дагы ушундай брусчатка, тагыраагы жол таман таштары менен басылган. Эстеп калыңыздар, жол таман таштары. Грейдер. Эми эмнеге техникалар турат, иштебей жатат дебеңиздер. Анткени жумуш бүттү. Кечки саат 8ден өтүп калды мына. Шам намазына болгон азан дагы жаңырып жаткан учуру. Аллага шүгүрлөр айталы. Бул жерде бир билим ордо бар экен. Ар тарапта дагы жол четинде снос болгон аймактар бар экен. Жалгыз бак мечити, ардактуу кыргызстандыктар. Мынау аймакты көрдүңүздөрбү? Жолду. Жолдун үстүн трамбовкалап болушунча. Андан кийин болсо асфальтка даярдыктар жүрүп жатат дебедимби? Мен бул жерди көрүп сүйүнүп кеттим, чынын айтайын. Ушул көчө дагы асфальт көрөт экен да деп. Бул жакта ойдун баллон жагылып жатабы, дөңгөлөк жагылып жатабы, аягындай жаман жит келип жатат, абаны тазалаган, начарлаткан. Ал эми бул жактагы асфальтка көңүлүңүздөрдү бурайын бардыңыздар. Асфальт саналып төшөлгөн мына. Алып келейинчи. Көрдүңүздөрбү? Үстүнө басайынчы. Сонун керемет. Караңыздарчы. Азыр менин бутумдун өлчөмүнө жараша деңгээлде эсептеп көргөзөйүн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. Менин бутумдун өлчөмүнөн 15 метр чыкты турасы. Ошондо жогору көздөй эки тилке
Ал эми төмөн көздөй эки тилке болсо, кеп кеңири муналар жүрө алат, ортодон сплошной линия болсо. Чынбы? Караңыздарчы, бул нерсе тарых тезол, жаңылышпайсыз. Бул ушул Амир Темир көчөсүндө эле болуп жаткан жумуш эмес. Ош шаарынын башка аймактарында да ушундай жумуштар жүрүүдө. Ушул асфальт демек тетиги Кооператив атындагы көчөгө чейин түз басылат экен. Ал жактарды көргөздүм го. Даярдалып жатыптыр да. Мынакей. Ушул аймак толук түрдө асфальттан өтүптүр. Бул жакта кичинекей көчөлөр. Бул жактардын бардыгы убактылуу тосуп турган азырынча. Эми бул эң чоң жол десек болот. Жолдун эки тарабы тең толук түрдө брусчатка басылган. Бул чоң сүйүнүчтүү кабар. Караңыздарчы. Биздин каналга катталбай көрүп жатсаңыздар, катталып коюңуздар. Кыргызстандыктар, мусулман бир туугандар, атайын сиздердин ыраазычылыгыңыздар үчүн, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн ушул видеону тартып, аракет кылып чыгарып жатабыз. Бизди колдоп коюңуздар. Кемчилик, катачылык болсо түздөй кетиңиздер дейли. Адам катачылыксыз эч качан өспөйт. Ошондуктан мусулман бир туугандар, келиңиздер, бири-бирибизди колдойлу. Ушул мамлекет башчыларына дагы жакшы сөздөрүбүздү айтып, өнүгүүбүзгө, өсүүбүзгө өзүбүз салым кошолу, жардам берели. Uyda просто valib o'ynay boshladi. O'ynaymi? Дээрлик ушундай. Көчөчү. Мына ушундай кечки Оштун кечкириши башталды. Ал эми биз дал ушул асфальттын өтүшүнө келдик. Тетиги жакта бул Моморов көчөсү. Дал ушул Амир Темир көчөсү келип, Моморов көчөсүнө такалат. Ал эми ар тарабы болсо Кооператив көчөсүнө такалып турган чуру. Жолдо келе жатканыбызда Ризаха Моминова, Распат Кадыров көчөсү, мындан сырткары дагы да болсо көптөгөн көчөлөр менен кесилишип келе жаткан, дал ушул биз менен кошо келген Амир Темир көчөсү. Бул чыгарылыш жактыбы? Көрүп кубандыңыздар базда болсо. Ош шаарындагы шаардын тургундарынын үйүнүн алдында мына жол томон тастар төшөлүп, сон болуп турат. 1-2 метр таштаса кадамда асфальт. Андан болсо зымырап шаардын ичинде жүрө беришет. Чет жактан келген конокторубузга дагы ыңгайлуу. Өткөндө
кичинекей жылып снос болуп тигиндей мындай дегенде кээ бир каршылык көргөзгөн адамдар ушул жерде өкүнөт болуш керек. Анткени мына ушундай жерди оңдоп түздөп кооз кылып койгону аягында жүрөктү бир жылытай десек болот. Могул жерде Ош шаарынын тургундары сиздерге дагы эскертүү катары биз дагы эскертели. Могул үйүңүздөрдүн ар бириңиздер үйүңүздөрдүн сырттарын сырдап актап коюңуздар. Сонун болот ошондо. Ош шаардык мэриясына ийгиликтерди каалайбыз. Аны менен катар президентибизге дагы ыраазычылык айтабыз. Колдоп коштоп жети облуска бир өзгөчө көз караш менен Кыргызстаныбызды өнүктүрүп жаткандыгына. Алга Кыргызстан, алга биздин Ош шаарыбыз. Жакшы туруңуздар.